Мага Россия Федерациясында иштеп жүргөн биздин мекендештерден, айрыкча Актан деген балабыздан көп кайрылуулар болуп жатат. Азыр биздин жарандардын абалы оор. Могу азыр жаңы тартип боюнча алар Амина тиркемеси аркылуу катталып, МВДнын базасына түшөт. Бирок көп учурда болбогон майда себептер менен мекендештерибиз реестрге кирип калып, мыйзамсыз жүргөн адам катары катталып жатат. Реестрге түшкөн жарандар депортацияга кабылууда. Депортацияга алынгандарды Подмосковьедеги Сахарова борборуна алып барып, 1 айга чейин кармап, айрым учурларда оор шартта иштетип, анан гана чыгарып жатышканы боюнча даттануулар бар. Мындан сырткары документ жана каттоо иштерине азыр 70 000 рубльга чейин чыгым кетүүдө. Кээ бир балдарыбыз 1-2 айлап кезек күтүп, жумушсуз калып жатышат. Бул мекендештерибиз үчүн чоң кыйынчылыкты жаратып жатат. Ушул маселелерди эске алып, өкмөттөн мен төмөнкүлөрдү суранып кетет элем. Россиядагы кыргыз мигранттар үчүн мыйзамдуу иштөө процессин жеңилдетүү, миграциялык карта каттоо жана реестр маселесин көзөмөлгө алуу, мекендештерибизди негизсиз депортациядан жана узак кезектерден коргоо, документ жана каттоо жолжоболорун жөнөкөйлөтүп, чыгымдарын азайтуу. Аз өзүңүздөр билесиздер, мекендештерибиз мамлекет үчүн чоң салым кошуп келе жатышат. Алардын укугун коргоо, мен ойлойм, бул биздин чоң милдетибиз. Жылдыз Талабековна кайрылуу боюнча тиешелүү министрликтерге, органдарга протоколдук тапшырма берип коюшуңузду суранат элем. Жакшы болот эле. Рахмат. Аппарат протоколдук тапшырма берилсин.